Күндүн маанилүү жаңылыктары менен Жалбырак ТВ каналынын бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав, саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Куралды туура эмес колдонгон жоокер ефрейторду атып алды. Бишкек ТЭЦ үчүн деп сатып алган камера. Аттиштин асмандан алынган баасына коомчулук нааразы болууда. Атымекенчи депутат Алмамбет Шыкмаматовдун кесиптештери анын мыйзамсыз соттолуп жаткандыгын айтышууда. Борбор-Калаадагы Байтик Баатыр жана Жантөшев көчөлөрүнүн кесилишинде жөө адамдар өтө турган жерден аялды буз коюп кеткени тууралуу маалыматты күбөлөр интернетке таратты. Күбөлөрдүн биринин унаасындагы видео каттагычка окуя толугу менен тартылып калган. Кичи автобус жол чийинден өткөнү жаткан аялды көрүп токтогон, бирок анын артында катуу ылдамдык менен келе жаткан троллейбус бузду сүзүп кеткен. Анын кесепетинен буз алдыдагы жөө адамды койдуруп кеткен. Маалыматка караганда кырсык шаршембе 13 март күнү саат 11:17 болду. Учурда окуяга тийиштүү органдар тарабынан иликтенип жатат. 2030 аскер бөлүгүндө келишимдик негизде иштеп жаткан аскер кызматкери куралды туура эмес колдонуп курман болду. Бул туурасында чек ара кызматынын басма сөз борбору билдирди. Маалыматта 2017 жылдын жазында аскерге чакырылган катардагы жоокер капыстан ефрейторду атып алган. Ал ефрейтор алган жараатынан ооруканага жетпей каза болгон. Учурда окуянын чоо жайы иликтенип жатат. Аскер прокуратурасынын өкүлдөрү жеринде иштеп жатканы айтылды деп жазылат. Белгилей кетсек, номер 2030 чек ара аскер бөлүгү Жалал Абад облусунун Алабукар районунда жайгашкан. 10 март күнү Новопокровка айылындагы номер 3 түзөтүү колониясынын жанынан кароол жана конвой департаментинин кызматкери кармалган. Тинтүү учурунда анын жанынан 941 грамм гашиш чыккан. Ошондой эле анын шериги дагы такталып кармалды деп жазылат жалпыга маалымдоо каражаттары тараткан маалыматта. Учурда кылмыш иши козголуп тергөө башталды. Мындай иш-чараларды жаза аткаруу кызматы кызматкерлер менен кылмышкерлердин ортосундагы байланышка бөгөт коюу максатында жүргүзүүдө. Бүгүн аба ырайынын катаалдыгынан улам Тезжет компаниясына таандык учак Бишкектин Манас аэропортунан учуп чыгып 1 саатка жетпей кайра конууга аргасыз болду. 13 март күнү саат 11:26 Бишкектин Манас аэропортунан учуп чыгып 1 сааттан ашык убакыттан кийин 12:32 кайра Бишкекке келип конгонун жергиликтүү сайттардын бири жазып чыкты. Бул маалыматты Манас эл аралык аэропорту дагы тастыктады. Эсиңиздерде болсо 1 март күнү дагы Тезжет аба компаниясынын учагы Бишкек Баткен багытында баратып кырсыктаган эле. Оппозициячыл депутат Алмамбет Шыкмаматовдун ишине байланыштуу соттук отурум шаардык сотто уланууда. ТЭЦке байланыштуу тир укмуш жаңы жагдайлар чыгып, социалдык тармактарда Шыкмаматовдун аялынын тендер аркылуу сатылып алынган машинасы менен видео камералардын баасынын окшоштугу салыштырылып бүтпөй жатат. Кесиптешинин мыйзамсыз соттолуп, ал эми чыныгы коррупциялык иштерге аралашкандарга кылмыш иши козголбой келгенине айрым депутаттар дагы нааразы. Теманын уландысы кийинки материалда. Шаардык сот атамекенчи депутат Алмамбет Шыкмаматовду соттоого ашыгууда. Ал өзү ооруканадан жаңы эле чыкканына карабай, отурумга келип, сотту кийинге жылдыра турууну өтүндү. 2 айда 2 жолу жүрөгүмөн приступ кармап больницага жаткам. Кыргызстандын көрүнүктүү кардиологтору мага сотко катышууга тыюу салган. Бирок мен бүгүн намыстанып, ушул булар сот болгондо эле ооруп калат. Ана сот болгондо эле соттон качып келбей коет деп айтпасын деп докторлор врачтарга келип докторлор жазып берген кагаздын баарын көрсөттүм. Мен күнүнө 1 кооч дары ичип атам. Ушул жалаң, ушул адилетсиздик үчүн. Менин жүрөгүм бир коркуп кетип ооруган жок. Менин жүрөгүм адилетсиздиктен, ушул теңсиздиктен, мыйзамдар иштебей аткандан сыздап отуруп ушундай ооруп атат. Мен ошону кейип сотторго ошону айттым. Силерди ким кубалап келатат?
эмнеге шашып атасыңар? Жүрөгүм бир 10-15 күндө айыгат буюрса, айыкпайт. Бул жүрөк эч качан айыкпайт. Бирок 10-15 күндө кичине бир тең салмактуулукка келгенде келейин, ошондо деле соттогула деп. Былтыр декабрда 1-май райондук сот Шыкмаматовду күнөөлүү деп таап 5 миллион сомго айыпка жыккан. Аны аялынын унаасын тендер аркылуу эсеп палатасына сатканга аралашкан деп айыпташкан. Бирок Шыкмаматов күнөөсү жок экенин, козголгон кылмыш иши саясий негизде болгонун айтып келет. Коопсуздук кеңешинин төрагасы өткөндө президент айтты, мындан ары адилеттүү болот, соттор адилеттүү болот, өзүм көзөмөлдөйм деп. Эгерде менин ишим боюнча адилеттүү сот болсо, менин чынында да бул жерде күнөөм жок. Мына ТЭЦке 128 камераны $14.000 алды деген маалымат чыкты. Бул далил. Мына накта коррупция деген ушул да. Шыкмаматовго байланыштуу кылмыш ишин айрым депутаттар дагы туура эмес дешет. Ал тендердик комиссиянын мүчөсү болгон эмес. Анын үстүнө мындай маселеде күнөөсү аныкталган учурда да сот жообуна тарткандык мыйзамсыз. Бул үчүн олчойгон суммага айыпка жыгуу жана мандаттан ажыратуу чектен чыккан мыйзамсыз иш. Ишти кыскартуу керек дейт депутат Исхак Масалиев. Бул жерде Шыкмаматов Алмамбет тендерди өткөргөн эмес. Ал тендерди уюштуруучу эмес, жоопкер турган адам. Ошондуктан бул Шыкмаматовду жоопко тарткан ушул себептен абдан туура эмес деп эсептейм. Эгерде мамлекеттик кызматкер кандай бир тендерде өзүнүн кызыкчылыгын көрсөтсө, ал жумуштан бошотушу мүмкүн. Бирок сотко тартыш, жоопкерчиликке тартыш туура эмес. Ошол тендерди ким уюштурса, ошол тартыш керек болчу. Бул биринчиден. Экинчиден, ал жерде ким канча пайда көрдү деп эч ким айта албайт. Машинанын баасына, мисалы үчүн, кымбатыраак машинаны арзаныраак өкмөт ишканага алганы бул макташ керек чын айтканда. Мен ойлоп атам, бул саясий көз караш менен сот болуп атат, эч кандай бул жерде экономикалык кылмыш жок. ТЭЦтеги $14.500 видеокамералар менен Шыкмаматовдун аялынын $14.500 сатылган машинесин салыштырып, 2 күндөн бери сот тармактарда кызуу талкууланууда. Мамлекетке зыян келтирбей, тендер аркылуу мыйзамдуу сатылган машине үчүн депутат сот жообуна тартылып, 5 миллион доого жыгылып жатса, ал эми $350 видео байкоочу камеранын ар бирин 14.500гө алган чиновниктердин эч кимиси жоопко тартылган жок. Кандай теңсиздик дешет алар. Бул иш боюнча токтоосуз иш козголуп, жоопко тартуу керек дегендер да бар. Эми караңыз, bir камеранын баасы $14.800, $14.500. Эгерде 123 камеранын баасына бүгүн биз 34 миллион сом айландырсак, 35 миллион 225 орунду мектептер чөдөт. Ошондо буга бир 6 мектеп салсак болот экен да, 123 камера орнотпой туруп. Мына коррупцияны ортодо жийишкенди караңыз. Салыштырып айтсаң, ошол эле убакта Шыкмаматов Алмамбет Насыркановичтен автоунааны жанагы тендерден утуп алды деген боюнча суммасын, экөөнүн айырмасын салыштырыңыздар. Эл өкүлү сот алдында жооп берип атат. Миллион деген акчаны жеп кетип бүгүнкү күнгө чейин иш козголбойт. Көрдүңүздөр, биз козгошубуз керек. Бул эртеңки мамлекетке сабак болуш үчүн бир канча чиновниктин кулагы көрүнүп турат. Мен парламентте айткам, азыр да айтам. Бул боюнча коррупция беренеси менен токтоосуз иш козголуп, тез арада тергөө аракеттерин жүргүзүш керек. Сот тармагын реформалоого эл аралык донорлор бөлгөн ири каражат кандай тартипте пайдаланылганына кызыккандар арбын. Сотто сүйлөп жатып Шыкмаматов дагы системада реформа жүрбөй эле соттор дагы деле саясий буйрук аткарып жатканына кейигенин билдирди. Ал эми соттук отурум 22 мартка жылды. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодо алынган аттиштин баасы $600 деп көрсөтүлгөн. Бул тууралуу Бишкек жылуулук электр борборунун мурдагы директору Нурлан Өмүркулуу уулу Говорит ТВ сайтына билдирди. Нурлан Өмүркулуу уулу депутат Акылбек Жаманкулов көтөрүп чыккан $14.500 камералар жөнөкөй эле камералар экендигин айтты. ТЭЦтин мурдагы директору ТЭЦ техника экономикалык негиздемеси проекти жок салынгандыктан $386 миллион сумманы чыгаруу үчүн бааларды асмандан алып жаза беришкендигин айтат. Андан сырткары Нурлан Өмүркулуулун коркутууга аракет кылышкан. Мени жумуштан алгандан кийин бир кишилер аркылуу коркутуп, резкий движение кылсаң отургузабыз, жалган болсо дагы отургузабыз деп коркутуу болду деп кошумчалады ТЭЦтин мурунку директору. Бишкек ТЭЦиндеги авариядан соң депутаттык комиссия түзүлүп, алар иликтеп чыккан маалыматтар коомчулуктун нааразычылыгын
жаратууда. Кече депутаттык комиссиянын мүчөсү Акылбек Жамангулов ТЭЦ-ке алынган 128 видео камеранын ар бирин $14.500 сатып алынганы тууралуу билдирүү тараткан. Бишкек шаарындагы Калы-Сордо жаңы конушундагы мектептин курулушуна кытайлык TBEA компаниясы баш аягы $2 миллион бөлүп берген. Мектеп курулушунун кымбаттыгы TBEA компаниясы тарабынан модернизацияланган Бишкек жылуулук электр борборундагы авариядан кийин депутаттык комиссиянын кызыгуусун жаратты. Комиссия мектепке атайын текшерүүгө барганда Айкөл курулуш жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Сейиткан Алиевдин журналисттерге билдиргени боюнча, баштапкы долбоордо мектеп 660 окуучуга ылайыкташса, аягында 1020 орундуу болуп өткөн. Калы-Сордо жаңы конушундагы номер 86 орто мектептин курулуш боюнча кылмыш ишин козгогон башкы прокуратура Айкөл курулуш жоопкерчилиги чектелген коомунда бюджеттен кошумча алынган каражатка аткарылган иштердин актысы жок экендигин белгилеген. Жогорку кеңештин депутаты Фархат Иминов мандатын тапшыргандан кийин партияда мандат талаш башталды. Кийинки кезекте мен болчумун деген Болот Дыйканбаев Боршайкомго барса, ага өзүнүн депутат болбойм деген арызын колуна карматып туруп сыртка чыгарып коюптур. Мен арыз жазган эмесмин, бул арыз менин колум менен жазылган эмес деген Болот Дыйканбаев башкы прокуратурага жана башка укук коргоо органдарына кайрылса, экспертиза жүргүзүп, чын эле арыз анын колу менен жазылбаган деген тыянак чыгарып берип. Бирок БШК болбой эле депутаттык мандатты Марлен Маматалиевке берди. 2015-жылы парламенттик шайлоонун астында Республика Ата Журт партиясынын талапкерлери эгер тийиштүү добуш ала албай калсам, мандаттан баш тартам. Эгер мандаттан баш тартпасам, балдарымдын жакшылыгын көрбөй калайын деп карганган эле. Болот Дыйканбаев дагы биринчилерден болуп карганыптыр. Бирок ал 3000ден ашык добуш алып, депутат болбой жүрөм. 1000 добуш алгандар каргыш урбай эле парламентте отурат. Бұл жерде жана Өмүрбек Токтогулчу арызын жазбадыбы? Жазгандан кийин мага бирөө чалып калды. Сен катарың келип калыптыр, 75, 73 алды. Барып кабар алып кой деди. Ана мен БШКга келдим. Келип Акыл Эшимов деген жана орун басарына кирдим. Кирип айттым. Шундай, мен катарым келип калыптыр, ушуну билип коюн деп келдим. Десем, чыкты да сенин катарың жок экен деди. Сен арызың негизинде кетипсиң деди. Кандай арызың негизинде деди. Деп ана мен арыз жаздым. БШКга арыз жаздым. БШК анан мага мына арыздын копиясын берди. Ана мен айттым, жок, мен кол тамгамада окшош эмес, мен почеркиме окшобойт бул. Буну башка бирөө жазыптыр, мен жазган жокмун. Десем, анда деди, сотко бер деди. Сотко берсем, суроо өтүп кетиптир деп караган жок. Анан мен почерк экспертизага бердим. Ал жерден болсо сенин колуң эмес деп кортунду чыкты. Анан мен кайра БШКга жаздым. Мынакей факты деп. Десем алар азыр башка бирөөгө мандат берген атат, мен артында турган жигиттерге. А мени болсо отстранить этип коет. Мен ошол эми бул арызды ким жазышы боюнча мен маалыматым жок. Мен сурадым бирок. Изилдеп атам мен дагы ким жазгандыгы тууралуу. Кыргызстандын негизги өнөктөшү болгон Орусиянын кара тизмесинде 77 000 кыргызстандык бар. Алардын ичинен 50 000 мигрант сот чечими менен кара тизмеге кирген. Ошондуктан алардын кайра чыгышы кыйын. Ал эми калган 27 000 мигрантты кара тизмеден чыгаруу боюнча сүйлөшүү жүрүп жатат. Бул тууралуу бүгүн 13 март күнү мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Медетбек Айдаралиев билдирди. Анын айтымында 2015-жылы Орусиянын федералдык миграция кызматынын кара тизмесинде 180 000 кыргызстандык жаран болсо, 2017 жылдын 1 январына карата алардын саны 110 000ге чейин азайган. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.